кетсин ал эле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп тиги жаңгы үйүнө жазып алгыла. Эркектердин өкмөтү деп жазып алгыла. Мындай сунушту айтып ачууланган эл өкүлү Камила Талиева өкмөттүн курамындагы гендердик балансты сынга алды. Ал санариптик өнүктүрүү министри Нурия Кутнаеванын ордуна эркек киши Азамат Жамангуловдун көрсөтүлүп жатканын жөө келтирди. Буга чейин аял министрлер да тез эле кызматтан алынып калганын белгилеген. Эмне үчүн өкмөттөн аял кишилер бачым иштен кетип атат? Жылдыз айымды дагы социалдык өнүктүрүү министрлигинен жүйөсү жок, себеби жок алынды эле. Эми Нурия айым дагы себебин билишибиз керек. Эмнеге кетти? Иштей албай койдубу? Мен ошол Кабминдин өзүнө да айттым эле. Гендерный баланс деген бар бизде. Министрликтерге аялдардан көбүрөөк алып келгиле деп. Аялдар жок калды. Анда билим берүү министрлигинде эле кетирип койгулачы, министринде эле. Ошол деле кетсин ал эле. Анда таптакыр эркектердин өкмөтү деп тиги жаңгы үйүнө жазып алгыла. Андай болбойт да. Аял кишилерди кызматтан тынымсыз алып атасыздар. Өкмөт мүчөлөрү аялдардан болсун дейбиз, тескери болот да. Алсак министрлер кабинетинин 21 мүчөсү болсо, анын экөөсү гана аял. Ушул тапта аялдардан жалгыз гана билим министри Догдургүл Кендирбаева бар. Ал эми жогорку кеңештеги 90 депутаттын 19 гана аял болсо, облус, шаар, район жетекчилеринин ичинде бир да аял жок. Президенттин бардык облустагы өкүлдөрү жалаң эркек жетекчилер. Бийликте айымдардын көп болушу менен өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурулмак дешет. Ар бир лидер фракциясына 90 депутаттын 19 айымбыз. Ошолордун атынан мына 1-2 депутат болуп биз чыгып суранганбыз да, ортодо айымдарды шайлап бериңиздер деп. Бир да айым счетный палатада жок. Айымдарды татыктуу эмес деп эсептейбизби парламент? Же айымдарга орун жок деп туура көрүп атабызбы? Парламентте да гендердик теңдик маселесинде талаш тартышуулар жаралып келет. Буга чейин да ишкер аялдарды колдоого багытталган мыйзам долбоору дагы кызуу талкууга алынган. Анда айрым эл өкүлдөрү ишкердикти колдоодо аял эркектин укугу бирдей экенин тегиз кароо сунушун беришкен. Сунушту кубаттаган төрага шайлоодогу гендердик квота маселесинде аялдарга артыкчылык берилгенин сынга алган. Женский предпринимательство деген түшүнүк киргизип алсак, анда мужской да киргизиш керек болот да. Ошондуктан мен эмелгечилерге айтат элем, кийинки кадам жасаш керек, келгиле мужской. Эркектин предпринимательство деген киргизели, андан кийин пенсионерлердикини, анан жаш балдардыкы, окуучулардыкы, студенттердики киргизели. Андай болбош керек болчу да. Себеби жыныстык боюнча ишкерлик бөлүнбөш керек. Эми бираз болуп калса, балким бир кандай бир мен билбеген максаттар болушу мүмкүн буга. Жакшылык кылабыз деп. Бирок негизи бул бираз кыйшыгыраак болуп атат да, мен пикирим ушул. Өзү мындай болбош керек, ишкерликте бардыгы тең болуш керек. Гендер дейбиз, гендерде biz daima артыкчылыктарды беребиз, тең укуктуулукка шайлоого келгенде гендер иштебей калат. Шайлоодо да караш керек гендер маселесин, квота маселесин карашыбыз керек. Бардык жерде тең, кээде ашып кетет да, шайлоого келгенде эле түшүп калышат да. Сылабыйбыз, бизге орун беришиң керек, квота беришиң керек. Башка учурда тең. Эркектерден укук талашат, эркектерден орун талашат. Көбүнесе жогорку кызматтык тепкичтерде эркектер басымдуулук кылат, ал эми өлкөдө гендер теңдиги жөнүндө мыйзам күчүндө турат. Ага ылайык бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30%-нан кем болбошу керек. Бирок бул талап сакталбай, кагаз жүзүндө гана калтырылууда дешет. Бирок башкаруу тармагында өзгөчө бир дагы аким, айыл өкмөт дээрлик жок болсо, анан министрлердин арасында да аз болсо да аларды куугунтуктап дароо алмаштырып атышат массалык түрдө деген нерсе. Мейли акимдердин көпчүлүгү ушу тажрыйбасына таянып резервке киргенине карап тандоо мүмкүнчүлүгү менен мырзалар болуп атса деле, социалдык блок деген бар да. Ошонун ар бирин мисалы совет мезгилинде аялдар караган. Азыр деле ошол нерсени кылса болот. Мектепте, бала бакчада, окуу жайларда эжекелер аябай көп дагы, анан жалпы коомго турмушка аралашканда жетекчилик жалаң мырзалар болуп атат. Балки бул кескин айырмаланган нерсени бериши мүмкүн. Өзүнүн терс натыйжаларын да берет. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда президенттик администрацияда иштеген 225 кишинин 82 аял, жогорку кеңештин аппаратындагы 445 кызматкердин 78 кыз келиндер. Белгилей кетсек, 2024 жылдын башына карата Кыргызстандын калкынын саны 7,2 миллион адамды түзгөн, мунун ичинде 50%-ын ашыгын аялдар түзөт. Алмагүл Эрке, Байгызы, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.